Климаттын өзгөрүшүнүн негизги себеби бул адамдардын иш аракети. Жалпы эгерде республика боюнча 9 миллиондон ашык жайыт болсо, ошонун 60%-дан ашыгы деградация болуп жатат. Элдин колдоосу бул долбоордо абдан маанилүү. Бишкекте кара түтүндүн негизги себептери аныкталды. Соңку 50 жылда Кыргызстандагы тоолордо мөңгүлөрдүн 16% эрип жок болду. Кыргызстанда очогу 5 баллга жеткен жер титирөө катталды. Түп районунда сел жүрдү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Өлкө боюнча абанын температурасы кескин төмөндөдү. Ал эми Нарын облусунда абанын табы минуска түштү. Учурда биздин планета адамзаттардын тарыхында болбогондой тез ысып жатат. Климаттын өзгөрүшүнүн негизги себеби бул адамдардын иш аракети. Мисалы, мунай, газ, көмүр, жылуулукка пайдаланганда биздин жаратылышка аябай чоң зыян алып келет. Газдар жуккан сыяктуу өндүн ысыгын кармап жерди курчап турат. Бул глобалдык жылуулукка жана климаттын өзгөрүшүнө алып келет. Эң коркунучтуу нерсе көмүр кычкыл парник газдын абадагы мөөнөтү 100 жылга созулган. Акыркы жылдары өзгөчө кырдаалдардын саны көбөйүп келатат. Ошол эле сел, ошол эле жер көчкү, кургакчылык жана башка климаттык коркунучтар. Ошол акыркы 10 жылдын эле ушул байкоосунда ошол эң жогорку температура режимде сакталып калат. Ушул апрель-май кыйыр эмес, түз тазы тийизе баштады. Азыртан баштап жана токойлорду, жайыттарды эффективдүү башкарып, туруктуу башкарып, аларды баягы ошол токойлордогу жайыттарда табигый процесстерди жөнгө салып өзүбүз баягы эме кылбасак, анда алардын деградациясы мындан да күчөбүз. Азыркы учурда жалпы эгерде республика боюнча 9 миллиондон ашык жайыт болсо, ошонун 60%-дан ашыгы деградация болуп жатат. Долбоордун өзү айтып тургандай, Кыргыз Республикасындагы токойлорго жана жайыттарга климаттык инвестициялар аркылуу көмүртектин секвестрациясы деп айтып жаткандай, түздөн-түз долбоордун пайда табуучулары, андан тышкары кыйыр пайда табуучулар менен биргеликте тыгыз иштешип, ошол элдин колдоосу бул долбоордо абдан маанилүү. 6000 гектарга чейинки аянтта жаңы токойлор же болбосо калыбына келген токойлор күтүлүүдө деп мерчемдеп жатабыз. Мынакей быйылдан баштап Айыл чарба министрлиги жанагы жайыттарга жайыт чөптөрүнүн уруктарын себүү процесси эмесин баштаган иш чара. Ошондой процесстерди алып барабыз. Малдын асылдуулугу өзүңүздөр билесиздер, баягы элде мал көп, бирок сапаты өтө төмөн. Ошол мал чарбасынан ошол дээрлик 900 миң башка чейин жана малдын жашыктуу сапаты. Жашыл климаттык фонддун өзүнүн концепциясы бар. Ошол концепцияга ылайыктуу ушул долбоорду ушул сууга өзгөн районунан баягы бул жагынан Тоғызтор району и Актау району Нарында. Ошондо 3 областта 4 райондо ишке